простатит оорусуна, гайморит оорусуна, артрит, артроз ооруларын негизи медицинада гарантия бере албайт да, биз ошо гарантия беребиз. Кепилдик менен дарылайсыздар? Суук тийген ооруларды кепилдик менен дарылайбыз. Бул азыр күйүп баштады, Канча мүнөткө чейин күйүш керек? Негизи 20 мүнөт жагабыз. Бир кишине. Өзү процедура 40 мүнөткө созулат да, 1 саатка чейин созулат. Демек азыр эфирдин жүрүшүндө бул мырзанын ушул муундарда сөөктө маселе болсо, муундардагы сөөктөрдөгү маселелер, бул жакта мужской, женский жактар, мисалы простатит, цистит ооруларына да жакшы жардам берет. Айымдарга да жакшы жардам берет турбайбы? Айымдардын ошо женский жак ооруларында сууктар болсо, ошолордун баарына жардам берет. 5-чи каналда Акчөлбек программасы, урматтуу телекөрүүчүм. Сыртта ызгаардуу кыш, суукта көпчүлүк инсандар суукка кабылып, суук тийип, ден соолукта маселелер болуп жатат деп айтылып жатат элде сөз. Анын дагы бир негизги белгиси 5-чи каналда Акчөлбек программасында экинчи жолу менде ушундай бир абал болуп атат. Эфир учурунда мурдум бүтүп, ден соолугумда мындай бир өзүмдү туура эмес, ыңгайсыз сезип аткан учурум болуп атат. Ошон үчүн мен биздей болуп кыйналып, же болбосо суук тийип, ошонун себептерин таба албай жүргөн болсоңуз, бүгүн биз сиздерге жардам беребиз. Студиябыздын мейманы укалоочу адис Акыл Сатымбиев байкебиз келген. Асылбек, кутай келчиңиз менен. Алейкум ассалам. Акыл байке, сыртта 23-24 градуска чейин суук болуп атат. Баарыбыз көрүп атабыз, байкап атабыз. Ушунчалык ызгаардуу суук. Көпчүлүк инсандарга ушул суукта түн эмес, күндүз күнү көчөдө жүргөндө эле суук тийип, ден соолугуна жабыркаган инсандар болуп атыптыр да. Мен да байкап атам, ушул сууктун терс таасирин мага да тийген окшойт деп, анткени бир 2-3 күндөн бери мурдум бүтүп, өзүмдү абалым начар сезип атам да. Эмне болушу мүмкүн бул? Мен да көрүп турам баягыдан бери сизде. Негизи сизде өзү гаймориттин белгилери бар да. Гайморит өзү суукта кармайт, жаак көңдөйчөлөрү, жана чекеде көңдөйчөлөргө ошо воспаление, суук тийген да. Ошол сууктардын негизинде жүрүп отуруп, ириң болуп, ошол катып, ошолорго жабышып, бул жаак көңдөйлөрүнө негизинде келип ошо гайморит оорусу пайда болот да. Сиздер муну кандай дарылайсыздар, кандай айыктырасыздар? Биз гайморит оорусун өзү чыгыш медицинасында менен, байыркы чыгыш элдик медицинасы менен дарылайбыз. Биз эч кандай мындай укол сайбайбыз, ооруларды мындай от жагуу менен дарылайбыз. Отту кандай жагат десек, мындай атайын ушундай огнеупорный полотенцалар бар. Сүргүлөр, Сүргүлөр. Ошол сүргүлөрдү негизинде оттун ар жакка жылуулугу гана сезет да адамча. Ысыгы өтпөйт, эч кандай коркунуч жок. Күйүп калбайбы? Күйүп калбайт. Жылуулугу гана өтөт. Бул атайын ошондой иштеп чыгарылган полотенца, сүргү. Ушунун жардамы менен биз жаак көңдөйүн ичинде жана катып калган ириңдерди, сөөктөргө тийген сууктарды, жеке эле гайморит эмес, биз тиги артрит, простатит ооруларына, гайморит оорусуна, артроз, ушул оорулардын баарына, суук тийген оорулардын баарына, муун ооруларга ошолордун баарын айыктырууга жардам беребиз да. Жакшы, азыр бул жерде атайын бир кишини дайындадыңыз. Кайсы белгилерде ушундай оорулар болгондо ушинтип от менен дарылаш керек? Бул кишиники общий от массаж деп коет, эми баягы мен жарымын гана көрсөтүп атам. Бул баягы артрит, артроз, хондроз, аркадагы жел туруу, токсиндер, шлактар, ушулардын баарына ушу жардам берет да. Бул бир эле, мисалы үчүн, простатит оорусуна да жардам берет. Ошо мисалы үчүн бир простатит оорусуна деп бир адам келсе, мисалы үчүн ошо простатит менен кошо эле биякта седалищный нерв деп коет. Ошол нервге дагы аябай пайдасы болот. Анан артрит, артроз, ошо простатит оорулардын баарына жардам берет да. Ушул от менен жасалган массаж. Массаж. Азыр анда баштайлыбы? Азыр мен көрсөтүп.
Bir sira başlap bereyин. Bismillah. Урматтуу телекөрүүчүм, эгерде сизде дагы ушундай көйгөй болуп жаткан болсо, түз байланышка чыгыңыз. 59 20 70 шаарыбыздын коду 312 0995 23 20 81 WhatsApp номуруна SMS билдирүү калтырсаңыз дагы болот сурооңузду. Анда бул жерде азыр ушул сүлгүгө кайсы суюктук куюп атасыз? Бул эфир спирти болот. Суюктук. Ошол спирт менен өрттөйбүз. Ден соолукка эч кандай бул зыян келтирбейт. Денеге бул ысыктын табы аябай өтпөйт. Бул адам жылуулукту гана сезет да бул жерден. Жа төмөндө айтып өткөн ооруларга жакшы натыйжа берет, Простатит оорусуна, гайморит оорусуна, артрит, артроз ооруларын негизи медицинада гарантия бере албайт да, биз ошо гарантия беребиз. Кепилдик менен дарылайсыздар? Деген ооруларды кепилдик менен дарылайбыз. Бул азыр күйүп баштады, Канча мүнөткө чейин күйүш керек? Негизи 20 мүнөт жагабыз. Бир кишине. Өзү процедура 40 мүнөткө созулат да, 1 саатка чейин созулат. Демек азыр эфирдин жүрүшүндө бул мырзанын ушул муундарда сөөктө маселе болсо, муундардагы сөөктөрдөгү маселелер, бул жакта мужской, женский жактар, мисалы простатит, цистит ооруларына да жакшы жардам берет. Айымдарга да жакшы жардам берет турбайбы? Айымдардын ошо женский жак ооруларында сууктар болсо, ошолордун баарына жардам берет. Бул азыр бир от жакканда канча мүнөткө чейин туруш керек ушинтип? Бул ар бир убактысы бар өзүнүн биздин. Ошол убактылар менен минтип өчүрүп, кайра жагып, 3 жолу 3 этап менен от жагабыз да. Биринчи этап бүтүп окшойт, Жок, биринчи этап бүтө элек. Дайыр жолу жагам. Биринчи этап менен мындай теридеги сууктар, териг өтөт, анан булчуңдарга, анан тиги сөөктөгү сууктарга чейин 3-чү этап менен барат. Буну мен жаксам деле болобу же болбой калабы? Болот, жаксаңыз болот. Шакырышты. Мына бисмилла. Биринчи жага берсем болот, Байке? Үй чыгарып коюңуз ошентип, бисмилла. Ушундай кетет. Колдо да келет турбай көрсө, Бардык эле кишилердин колунан келет. Эч кандай коркунучу жок. Бул адамга бул оттун мындай түздөн түз табы тийбейт. Ал жак жылуулукту гана сезет, акырындык менен бул териге өтүп, булчуңдардагы сууктарды алып отуруп, ошо 10 күндүн ичинде ар сөөктөгү сууктарга чейин бүт чыгарат да. Ошондо бир дарылоонун 10 күнгө чейин созулабы? 10 күнгө созулат да, дарылоо курсу. Азыр бул жерде мындай ала турган болсок, колго кадимкидей оттун илеби келет экен, Келет. Чекем тосо койбоймунбу? Мен гаймориттөрдү отпайсызбы? Гайморит оорусу сизде байкалып атат, ошо гайморит. Ошо суукта гайморит оорулары негизи өзү суук оорунун баары, ушу суук түшкөндө, абалар алмашып атканда ошо кездерде козголот да. Ошо кезде ошо муун оорулардын баары, гайморит, простатит, ошо оорулардын баары пайда болот да. Акыл мырза, бая эл арасында айтылып жүргөн сөз бар да, мисалы үчүн эркектерде эң көп кездешкен простатит оорусу болсо, айымдарда көйгөй жараткан бул цистит оорусу депчи. Анан мырзаларга эл арасында ушундай сөз бар, эгерде ошол простатит менен ооруй турган болсоңуз, жабыркай турган болсоңуз, ат минип деле айыктырса болот деген бая ушундай түшүнүк бар да. Ат мингенге караганда бул от жаккан эффектүүлүк болобу, жакшыраак жыйынтык береби? Негизи бул простатит бези суук тийгенден, анан көп отуруп иштегендерден, кыймылсыздыктан да болот да. Ошо кыймыл, негизи кыймыл аракет жардам берет, жана простата бези болот да бул. Простата безинин иштебей турганы ошол кыймылсыздыктан ошо шишик пайда болот да. Ошо кыймылдуулукту көбөйткөндө негизи пайда болот, бирок бул оттой эми болгонго чейин ал алдын алат да. Оору болуп алгандан кийин ал жылкы мимгенде ал пайда болбойт да, анткени ал уже шишип кеткен. Ал жактагы суук тийген сезгенүүлөрдүн баарын биз кандайдыр бир жол менен алып чыгышыбыз керек да. Эң эле жакшы жолу от менен алып чыгуу экен да.
Мында сырткары дагы кайсы ооруларга жакшы жыйынтык берет бул от менен жасаган массаж? От менен жасаган массаж иммунитетти да көтөрөт да, бул иммунитетти көтөрөт, кан айланууларды жакшыртат. Осуну алып коюңуз. Жанагы артрит, артроз, белдеки, моюндагы остеохондроз деп коет. Ошол суук тийген оорулар негизи эле суук тийгенге тийиштүү баардык ооруларга жакшы жардам берет. Андан сырткары ошол иммунитетти көтөртөт. Жанагы гайморитке жакканда кулакта шум болсо, жыт сезбөө, тамактын даамын сезбөө, ушул оорулардын баарынан арылтат да. Жакшы жардам берет, муну деген не только ооруга эмес, буну профилактикага да алып койсо болот да, аябай алдын алыш үчүн, жана чарчоо эмелери бар го, ошолордун баарын жоюш үчүн бир күн, 2 күн алып койсоңуздар болот. Жакшы, көрөрмандардан келип түшкөн SMS билдирүүлөр бар экен. Саламатсыздарбы? Менин тиземен ылдый ооруйт, ошону дарыласа болобу? Мүмкүн болсо айтып өтсөңүздөр деп акыркы сандары 045 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсү калтырган. Саламатсыздарбы? Бутума суук тийген экен, 2 бутум суукка чыксам эле какшап ооруйт, сөөктөр да ооруйт, эмне кылсам болот дейт. Ошол бизге келсеңиз, биздин дарек Лермонтова көчөсү 8, Ворошилова менен кесилет, ориентир Татан базары. Ошол жакка келсеңиз негизи кеңири маалымат беребиз. Эң негизгиси ошол буттагы, муундагы сууктардын баарын чыгарыш керек да. Ошо суук тийгендин негизинде ошо муундар какшайт. Ар бир мезгил алмашкан сайын, аба алмашкан сайын оорулар күчөп турат да. Ошонун баарын алдын алып, муну эртерээк дарылабаса келечеги кооптуу да. Кийин ошол барып өнөкөт ооруларга айланып кетет. Өнөкөт ооруларга айланат, даже баспай калуу коркунучу да бар да. Ошого чейин алып барат. Эгер могу седалищный нерв деп коет, бул жерде ушул жердеки куяң ооруларын алдын албаса, уже баспай калуу коркунучтары да болот да. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Акылбек мырза, суроом сизге дейт. Гаймориттин бир курс дарылоосу канча сом болот дейт. Өнөкөткө айланып калган, ошону калтырса болобу дейт. Канча күн жатыш керек дейт отто, от массажда? Бизде эми 10 күн дарылайбыз. 10 күн 40 мүнөттөн кетет да. Бизде жаткырбайбыз. Бизге келип кетип дарыланып турасыздар. 10 күн от жагып, 10-чу күнү чөптөрдөн атайын жазалган ушундай порошок бар, ошол порошогубузду салабыз. Ошон менен ириңдерди агызып түшөбүз. Азыр өнөкөткө айланып калганда болотпайбы? Өнөкөткө айланып калган гайморитти аяктырса болобу? Болот. Акыркы санлары 960 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Простатитке жардам бере аласыздарбы? Болгон дарын баарын колдондум, бирок суук түшкөндө кыйналамын деп суроо узаткан экен. Акыркы санлары 960 менен аяктаган абонент. Дагы бир суроо бар экен. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Мүмкүн болсо кененирээк айтып бериңиздерчи. Менде муунда маселе жаралат, суук түшкөндө эле буттарым какшап ооруйт дейт. Ушуларга да жардам бере аласыздар дейт. Буга чейин биз айтып өттүк бул тууралуу, Кутмандуу кечиңиздер менен дейт. Менде кан басымым бар, жүрөгүм ооруйт. Ошого дагы дарылай аласыздарбы дейт. Тилекке каршы ушу кан басым, жүрөк ооруларга биз жардам бере албайбыз. Бул от массаж ошолорго такыр эле карама каршы. Кан басымын көтөрөт, жүрөк ооруларга абдан зыяндык жактары бар да. Бул от массаж албай турган, от массаж кылганга болбой турган эмелер бөйрөктүн бөйрөктө жетишсиздиктер, боор оорудагы жанакы ушундай оорулар болсо, денеде темир болсо, пластмасс болсо, жанакы бут сынганда же кол сынганда ошондогу нерселер болсо, биз тилекке каршы андай аларга жасаганга болбойт, жасаганга мүмкүн болбой калат да. Көрөрманыбыз жазып тур, бөөрү жатышка жардам береби дейт, от массаж дейт. Ага жардам бере албайт. Бөөрү жатышка жардам бере албайт, Саламатсыздарбы дейт. Менде оң жак, сол жак жамбашта артроз бар дейт. Сол тиземден
Сол тиземде полиартрит менен ооруймун. Сиздерде дарылап алсам болобу жана кайсы адрес боюнча кайрыламын деп байланышкан. Акыркы сандары 573 менен аяктаган абонент. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло. Кутманды кечиңиз менен. Түз байланыштабыз, кош келиптирсиз. Алло, мен Алло, жаңа саламатсызбы? чалым менен күтүп атам. Биз сизди түз байланышта угуп атабыз. Сурооңуз болсо. Алейкум ассалам. Байке, мен сурайын дегеним белим ооруйт да, бел. Аха. Белим ооруйт да. Белиңиз ооруса, байке, саламатсызбы? Ошо белиме кандай жардам бере алат, кандай кылып айыктырса болобу? Белим ооруйт постоянно. И анан эпилепсияга. Эпилепсияга да жардамы тиет негизи. Бул эпилепсия эмнеден болот? Бул кан тамырлар кысылып калганда, ошо кан айлануусуздуки начарлап калганда ошол эпилепсия ошол бир жериңизде сиздин ошо белиңиздеби, ошол белиңиз ооруган жер ошол себепчи болушу мүмкүн да. Ошо белиңизде бир кан тамырлар кысылып аткан болушу мүмкүн. Ошонун негизинде же моюн омурткаларыңызда кан тамырлар кысылып калган болушу мүмкүн да, ошонун негизинде ошо эпилепсиялар болот да. Ошон үчүн бизге келиңиз, биздин Relax-Med клиникабызда Лермонтова 8 адресине келсеңиздер, кененирээк маалымат беребиз. Акыл мырза, көрөрманыбыздан билдирүү бар экен, грыжага жардам бере алабы дейт. Грыжа оорусу негизи бул жардам берет да. Берки сыртында болсо. Негизи грыжа оору эмнеден пайда болот? Баягы кыймыл аз да биздечи азыр. Бүт эле ошо кыймылсыздыктан келип чыгып атат да оорулардын баары эле. Грыжа оорусу мына мисалы үчүн жел турат. Желден качып эле баягы кыйшайып жүрүп эле ошол бул позвоночниктер кыйшайып ошол грыжа оорусу пайда болот экен да. Ошо биз желдердин баарын, сууктардын баарын кетиргенде эле ошол грыжа да болбошу мүмкүн. Сизде ошондой эле жел болушу мүмкүн да. Ошонун баары айыгат. Жардам берет, Жардам берет. Акыл мырзанын бул жерде көзүм бир таяктарга түштү да. Бул таяктар эмне жардам болот булар? Өзүңүз кармап. Бул таяктар дагы бул чыгыш медицинасынан бул дары чөптөргө сугарылган көптөгөн атайын ушу массажга жасалган таяктар да. Бул таяктар менен бул от өкөнү мындай айкалыштырып өкө менен чогуу өтсө процедура аябай жакшы таасир берет да. Буну кандай кишинин белине жасайбы мындай кылып? Бул баштан баштап буттун учуна чейин жасалат да. Бул эмнелерге жакшы жардам берет? Бул дагы ошол кан айланууну жакшыртат, тромбтордун баарын жок кылат, кандак. Анан денедеги жанагы токсин шлактардын баарын сүрүп чыгарат. От массаждын алдында жасалат бул таяк менен негизи. Мунун алдына жасалып, андан кийин от жагылат. Андан кийин от жагылат да. Каалоочуларга. Бул өкө бирок эки башка процедура болот да. Бул экөө чогуу болбойт, Өкөнүн эки башка болот да, баасы дегеним. Баасы эки башка болот да, бирок экөө чогуу жасаса болот. Экөө чогуу жасалса абдан жакшы натыйжа берет да. Бул таякта канча күн алыш керек? Буну да 10 күн алат да. 10 күн жасаш керек болот, Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутманды кечиңиз менен түз байланыштабыз. Сурооңуз болсо узата берсеңиз болот. Рахмат. Мен сурайын дегем эле. Хронический гайморит деледе биздин келинчегимчи. Бул от менен ошо лечение кылса болобу же от менен кылса наоборот күчөйбү деп. Жок, эч кандай күчөбөйт, байке, саламатсызбы? От менен аябай жакшы жардам берет. Анткени бизде болгон результаттар мен өзүмдүн келинчегимди дарыладым. Ушул от массаж менен. Негизи эң негизги ушул биздин ушул медицинанын эмени ачып калыштын себеби өзүбүз эле мен өзүм простатит болуп ооругам. Муундарым ооручу, меники дагы. Ошону барып дарыланып, эффектисин көрүп, өзүм анан барып окуп, анан ушул иштеп, андан кийин ошонун негизинде ушул Relax-Med клиникасын ачтык да. Акыл мырза, ошондо сизде өзүңүздө кандай жыйынтык болду? Өзүмдө аябай жакшы жыйынтык бар да. Бул от жакканда бул простата безин шишигин эле кетирип койбостон, бул ар жакта жана бел кубаттуулугун да көтөрөт да. Жанакы биздин азыр көбүнчө эркектерде эле баягы убактысы аз болуп, ошол эми улуу сөздө уят жок дейт да. Ошо убакыт кыска болгондун себеби да ошол көбүнчөсү ошо суук тийгенден болот да. Ошол оорунун баары суук тийгенден болот,
суук тийгенден көбүнчөсү. Жана көп кыймылсыздыктан анан суук кошулганда ошо суук тийгенде дагы уруктук баягы суюк абалга келет экен да. Ошону сууктар кеткенде, сууктун баары дене нормально иштеп баштаганда кан айлануулар жүгүрүп, жакшынакай болуп калган кезде баары жакшы болот да. Жакшы, түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кутманды кечиңиз менен түз байланыштабыз. Кош келиптирсиз. Кутман кеч, акылыңызды айтсаңыз, бул от массажы өпкө ооруларына жардам бере алабы? Суук тийген ооруларына. Өпкөгө аябай жакшы жардам берет. Жанакы бронха деп коебу, ал эле болбосо, суук тийген өпкө ооруларына ар жакта ошо макрута деп какырыктар бар го. Ошолордун баарын чыгарганга абдан жакшы жардам берет да бул. Жакшы жардам берет. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат сизге да. Акыл мырза, бул жерде Өзбекстандан бир көрөрманыбыз байланышып атат. Өзбек тилинде жазыптыр, мен кыргыз тилине которуп окуп берейин. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Мен Өзбекстандан байланышып жатамын. Азыркы айтып жаткан дарыгерден сурайын дедим эле. Менде муундарда жана геморрой оорусу менен жабыркаймын. Геморройго жардам береби ушул от массажы дейт. Тилекке каршы ушу геморройго жардам бербейт, муун ооруларыңызга жардам беребиз. Келсеңиз, муун ооруларыңыздын баарынан тез сакайып кетесиз. Акыл мырза, бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип баратат. Айтсаңыз, ушул жерде сиздерге келген баягы ден соолугунан жабыркап келген инсандарга кандай шарттар түзүлгөн, анан адресиңизди дагы сураган көрөрмандар болуп атат. Бир сыйраак айталап койсоңуз. Биздин адресибиз Бишкек шаары, Лермонтов көчөсү 8-үй, мурунку Ворошилов, азыркы Көлбаева көчөсү менен кесилишет. Болжол ориентир Таатан базарынын жанында. Ошол жакка келсеңиздер, биздин номерлерибиз экранда барбы? Биздин эфирден сырткары убакта ушул сиздин номериңизди сураган көрөрмандарга телефон номериңизди бергенге аракет кылалы. Биздин ошол дарекке келип, биздин адреске кайрылсаңыздар, биз баардык көйгөйлөрүңүзгө, суук тийген жанагы гайморит ооруларына жардам беребиз. Биздин телефон номерибиз бир айтып кетейин. Айтып өтүңүз. 505 71 71 03 номерине кайрылсаңыздар, суроолоруңуздар болсо толук жооп беребиз. Рахмат, студиябыздын мейманы, чыгыш медицинасынын адиси, укалоочу адис Акыл Сатындиев болду. Сизде ден соолугуңузда кандайдыр бир көйгөй болуп жаткан болсо, байланышыңыздагы датыңызга дабат табыңыз. Сиздер менен коштошобуз, түнүңүздөр бейпил болсун, ар бирүдө жакшылык болсун. Эфирди мен Шабдан Гүлжигитов алып бардым. Режиссердук пультта Аскар Бактыбек жана үн режиссеру Кыялбек Султанов болду. Ал эми бизди жалпы эфир толкунун башкарган Аваз Мусайков агам болду. Түнүңүздөр бейпил болсун. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар. Эч ким оорубасын.